Assalamu alaikum урматтуу Аллахка ыйман келтирген мусулман бир туугандар. Бейишке кандай аялдар кирет? Умму Салама радиаллаху анху риваятлан хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Айюма мраатин матат ва заужуха анха радин дахалатил жанна." Кайсы гана аял болбосун, күйөөсү андан ыраазы болуп, дүйнөдөн көз жумса, анда ал аял бейишке кирет. Ат-Тирмизи. Акыйкатта аялдар үчүн бейишке кирүү жеңил кылынган. Аллах Таала аялдарга ырайым кылып, алардын аз эле кылган иш-аракетине, ибадатына көптөгөн соопторду берүүсүнө вада кылган. Чындыгында жакшылык иштер ката кемчиликтерди, күнөөлөрдү кетирет. Аялдар жашоодо тарткан кыйынчылыктарынын өзүн эле мисалга алып айта турган болсок, төрөгөнү, кош бойлуу болуусу, күйөөсүнүн моюн сунуусу жана башка ушул сыяктуу абалдарда алар үчүн эселеген сооптор берилет. Мына ошо менен бирге аял 5 убакыт намазын окуса, Аллахтын буйругун аткарса, абийирин сактаса жана күйөөсүнө баш ийсе, анда ал аял бейиштин каалаган эшиктеринен кире алары тууралуу хадисте вада кылынды. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ида саллатил мар'ату хамсаха ва хассанат фаржаха ва атаат бa'laha." Эгерде аял 5 убакыт намазын окуса, абийирин сактаса жана күйөөсүнө баш ийсе, дахалат мин айи абвабил джаннати шаат. Анда ал аял бейиштин каалаган эшиктеринен кирет. Ибн Хиббан. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.